Болуш үчүн элибизде токчулук кылалыбыз ар убакта соопчулук деген уранын алкагы менен кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду бүгүн дагы жакшы иштин башатын баштаганы турат. Тактап айтканда Орто Сай базарына ашкана ачты. Жүрүңүздөр чогуу көрөбүз. Бул ашкана дал ушул Орто Сай базарынын чогортосунда жайгашкан Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун ашканасы. Бул ашканада бардык тамактын түрлөрү бар. Жана ошондой эле нан, чай, ичинде бекер. Калуучулардын бардыгы келип тамактанса болот. Негизи ушул кыргыздын бир улуу касиети айкөлдүгүндө ошондой эле тарыхыбызды карасак дагы миңдеген жылдардан бери ушул жакшы сөзү бар. Өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк деп жардам кылуу, алсызын алдуусу жетелебей өргө тартып ушундай бир сүйөмөлөп туруу бул биздин кыргыздын канындагы ата бабадан бери келаткан нечен кылымдарды карытып келаткан касиети бар. Мына ошол касиеттердин бири ушул Азамат Байматов инимде бар экенин байкап көрүп кубанабыз. Ушундай кыргыздын жакшы жигиттери арбысын, биринен бири үлгү алып көбөйсүн, өссүн демекчимин. Ал эми ушул жерде мына ушул муктаж инсандарыбызга ушундай бекер ашкана ачып, ошол жерден бир тамактанып турсун деп. Жана да ушу түшкөн каражаттарын жумшап аткандыгы үчүн биз сүйүнөбүз. Менимче Айкөл Манастын тукуму ушундай болуш керек, болууга тийиш. Аны баарыбыз унутпайлы, өркөнү өссүн. Ушул не бир жакшынакай жакшы ниет менен кылган иштеринин баардыгына ийгилик болуп, жараткан жар болсун демекчимин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү күндө ушул биздин кайрымдуулук фондунун Азамат Байматовдун жетегинде ушундай достор жана биз келип ушул батабызды берели деп ушундай кайрымдуулук фондунан ушундай даамдуу тамак иче турган жанагы бизге ушуга мажбур болгондорду чакырып келип курсактарын тойгузуп ар бир майрамдарда ушундай тилек менен ачып атасың. Кудай буйрусун. Мына сырты дагы ушу кайрымдуулуктун жашыл свет менен боелуп тур. Жолуң жашыл болсун. Бассаң да, учсаң да, турсаң да, жатсаң да ар дайым жашыл жарык болуп күйүп турсун. Ал эми бул жакта мына ар дайым достор силерди колдоп жүрөт. Жана биз колдойбуз. Жана ошондой эле силерге муктаж болгон адамдар муктаж болбосун эч жакта. Бирок муктаж болгон адамдарга силердин колуңардан кандай жакшылык, кандай жардам болсо, Кудай силерге кубат берсин, Кудай силерди жалгасын, жолуңарды шыдыр кылып, жолдошуңарды кыдыр кылып, ишиңер илгери болсун. Азамат ушу канчалаган кайрымдуулук кылып жүрөсүң, бүт элге кыйналган адамдардын канчаларын тамдуу кылдың. Эми бул дагы болсо азыркы бул ашкана эми ошол кайрымдуулугуңдун дагы бир уландысы, дагы эле ошондой бир кыйналган адамдарга, карылар үйүнө, жетимдерге, жетим жесирлерге деп туруп атайын ушул бир өзүңдүн тилек кылып ачып аткан ушул жолуң байсалдуу болсун алтыным. Дайыма Кудайым колдосун, Кудайым колдоп ушундай бир жакшы ырыс кылуу, бир жакшынакай бир иштерди алып барып атканыңа Кудайым ыраазы болсун. Ошо аман бол, аман эсен бол. Рахмат. Кудай буйруса сапарыбыз байсалдуу болсун деп мынакей сиздерди бул жерге чакырганыбыздын себептери ушул.
бизден тууралуу маалымат кылып, анан мына ушул жерде ачып койгонусундагы себеби ар бир иштин максаты болуш керек деп коет. Анан ушул максаты ушул муктаждыкта турган үй бүлөнүн балдар кыздарында жумуш менен камсыздоо. Бул жерде келип иштеп, акча таап, ошол жалаң эле баягы алып бара эле даяр нерсени бере бербестен, балык деле алып келип бербестен кайрымак берип. Ошол жерде балык бар, мээнеттенип, кармап, анан алып келе турган кылып, ошон үчүн ушундай кылып атабыз. Ошол себептен бул жер ачтык, Кудай буйруса. Анан бул буйруса ар бир айда рейд кылайлы деп атабыз да, фонд рейд кылып коелу деп атабыз, Кудай буйруса. Мисалы Кыргызстанда жанагындай бир көзүнөн жашы тамган, же болбосо жүрөгү мындай бир үйрөй учкан ушундай бир кыргызды биз көргүбүз келбейт. Биздин мекенибизге конокторубуз келет, өзүбүз чыгабыз, балдарыбыз чыгат. Чыкса бир үрөй учкан кыргызды көрүп алып, анын дагы бир эмеси кейибеш үчүн ушуну бир карап коелу отуруп албастан ошого бир аракет кылуу үчүн баня кылып атабыз да азыр. Биздин фонддун системасы ушундай бир жакшы системаларды эметип атабыз. Баня кылып, анан парикмахерский кылып атабыз азыр. Бул ашкана, анан магазин бекер. Бул жерде ошол көчөдө рейд кылганда бир 3-4 көчөдө калган жанагындай бир адам эмесинен чыгып калган бир туугандарды алып келип, баняга киргизип, баняга түшүрүп, жанагындай кийимдерин чечип, баняга өрттөп анан биздин магазинибиз бекер магазин ачып койгонбуз. Ошол магазин алып келип кийинтейли. Кийим кылып, үстүнө жашнакал кийим кылып, сакал мурутун алып, жашнакал бияка алып келип парикмахерскийбиз бар. Ал жерде да ошондой да, муктажда үй бүлөнүн кыздары жумуш менен камтып, андан тышкары келген клиенттерден айлыгы чыга берет. Өзү да оокат кылат, өзгөгө да пайдасы тиет. Ошентип, ал жерден чачын кыска жашнака кылып туруп, бул жерге алып келебиз. Бул жерге алып келип курсагын тойгузуп, тамактандырып, психологду сүйлөшүп, психологически бир жакшы жактан бир поддержка кылып, анан мына телевизорду атайын коюп койдук. Мурунку көчөдө жүргөн абалы менен ушул жерде отурган абалы кадимкидей өзгөрүп болот. Адамдын көркү чүпүрөктөп коет. Ошол көрсөтүп, сен бир үйдүн жашнакай баласы экенсиң, бир ата эненин баккан баласысың, бирөөнүн атасысың деп жакшы бир жактан поддержка кылып, андан тышкары бизде жумуш бар. Мына стройкалар салып атпайлы үйлөрдү апаларыбызга. Мына жумуш бар, келгиле бизде. Сен жумуш жок деп сразу бир шылтоон айтпа деп, алып бар жумуш менен камсыздап, анан ушул жолдор камтылды, Кудай буйруса. Анан сиздер менен бүгүн ушундай бир биздин алдыдагы максаттарыбыз менен, пландарыбыз менен, жакын адамдар менен бөлүшкүбүз келет. Анан ушул тууралуу маалымат берип, сиздер менен кеңешип, ушу дасторкон үстүндө отурайлы деген бекем ниет болду, Кудай буйруса. Ушундай күнгө бизди жолугуштуруп койгонуна Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Буйруса, анан сапарыбыз байсалдуу болсун. Ушул Кудай буйруса, ушу келип биз менен отурганыңыздарга терең ыраазычылык. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Rabbi, ушул окуган Курандан пайда болгон соопту, ушул жамаатта отургандардын өтүп кеткендердин соопторуну, арактарына багыштадык. Турган жерлерин бейиш кылып, күнөөлөрүнү кечирип, бейишке күнөөлөрүн насып кылсын. Жана ошондой эле ушу алакан жайып отурган бардыгыбыз жамаатыбыздын кандай тилек максаттары болсо, жакшылык тилектерин кабыл кылып, жамааттардан Алла таалам өздөрүндө алышкан болсун. Молда Нияз айткан экен да, көзүңдүн нуру барында, көйкөлүп турган чагыңда көргөндөн жакшы бар бекен. Белиңде пулуң барында, белсенип турган чагыңда бергенден жакшы бар бекен деп. Берген нерсе алган адамды эле сүйүндүрбөйт. Берген адамдын өзүн кошо сүйүндүрөт. Бул эки дүйнө ыраазычылыгын жаратат да. Бул Кудайды кошо сүйүндүрө турган нерсе. Берешендик ошон үчүн бардык учурда эң жогорку сапаттардын бири болуп келген. Берешендик, айкөлдүк, адамгерчилик, адилеттик, акыйкаттык деген сыяктуу нерселердин бардыгында унутулбай турган иштер унчукпай жүрүп жасалат дейт да. Мына унчукпай жүрүп эле ушундай чоң улуу иштер жасалып атат. Кимдир бирөөлөр үчүн бул катардагы эле жумуш болуп көрүнүшү мүмкүн. А бирок кимдир бирөөлөр үчүн бир өмүрдүн жарыгын чачкандай таасир болуп атат. Мына ушул жыргалчылык, ушул соопчулук дейбизби, ушул кайрымдуулук дейбизби, бул уккан адамды кошо сүйүндүрө турган нерсе да. Анан баарыбызга жугуштуу болсун, бул ырыстуу нерсе, жугуштуу нерсе болсун. Кайгыны бөлсөң азаят, шаттыкты бөлсөң көбөйөт дейт.
эселенип көбөйүп турат шаттык деген, жыргалчылык деген нерсе. Ошон үчүн кайгыда кайрат айтышкан, жыргалчылыкты сүйүнчүлөп бөлүшкөн, мына ошондой нерселерден болсун. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө бак кубатчылык, бардарчылык болсун. Колдон келсе кайрымдуулук кыла турганга, киши таппай кала турган доорлорго жетели чындап келгенде. Ар бир адам жыргалчылыкта жашасын. Бул кайгы эмне экендигин билбеген замандардан кезигишели демекчимин. Бүт кыргыз элинин баардыгынын ой максаты, тилеги, ою бүт ошо Азаматтай болгондой жакшы болмок деп ойлойм да. Анан чынында эле ошол бир эле өкмөттү карап жүрө бербестен, өкмөт эмне кылат, бизге минтип бербейби деп, биз баягы илгерки социализм доорундагы боюнча калбастан, азыр эми ар бирибиз кандай жан сактайбыз, эмне кылабыз деген ушундай бир кыйынчылык жашоодо ар бир адамдын ичинде ушундай көмүскөдө Азаматка окшогон көп бир жакшы иштерди кылып аткан азаматтар көп да. Акырынан бул жерден биз эми кыргыз эл өзүбүздү, бири-бирибизди өзүбүз көтөрбөсөк болбойт да. Мисалы үчүн ушу мен кайрымдуулук фонддор балким көптүр, бирок ошонун ичинен өзгөчө бир алдыга чыгып көрүнүп аткан азаматтык болуп атат да, чынын айтканда. А бул демек азаматтыкы, чыныгы, ой максаты бир ушул фондду ачып алып эле ошонун астынан эле бир көтөрүлүп кетсем, ошонун артынан бир акча табайын деген ой жок экен. Азаматты менен биз көп жактарда жүрдүк, даже ушу Сузакка чейин барып, анан кийин ошондо дагы мен аябай байкадым да, ошо элдердин келген, ошол жердеги баягы кыйналган адамдар төртөө эле жанагы буту баспаган төртөөнү үй салып, ошол жерге аябай бир жакшы бир немени тартуулады да, кубаныч тартуулады. Бизди эсиңе алып ушинтип чакырып койгонуңузга чоң рахмат. Мындай эчекелер, бир туугандар, сиздерге да рахмат, келип ушундай неме кылып койгонуңузга. Азамат байга вообще кандай сөз айтсак да жарашат да, кандай сөз айтсак да жарашат. Өзүбүз издеп жүрүп таап алдык, ушундай кыйналчылык убакта ушундай жардам берип атат. Сүйлөй албай калмай. Билбейм эмне деп айтышты, вообще сөз жок дейм, сөз жок бул кишиге, кандай айтсак да болот да. Мындан ары өркүндөсүн, дагы өссүн, бизде муктаж адамдарга жардамы көп болсун. Үй бүлөсү менен өмүрлүү бактылуу болсун. Чыган уулдары деле жасай албай турган нерселерди жасап атат. Бул дагы болсо бул ушу кыргызым деп ичи жүрөгүнөн, чын ниетинен ушул баштап аткан иши болуп атат. Анан эми биз канча жакшылык ошол барып аткан убакта ушу кыргызымда көп жакшы жөнөкөй эле адамдары көп экен, жигиттери, кыздары көп экен, ошол үйлөрүн баягы ижарага бербей бекер жашаткан апаларды көрдүк, майып апаларды. Мына ошолор деле канча согуп алып атышат, бата алып атышат. Мына ошол нерселердин баардыгы эми мындан ары дагы ишиң ийгиликтүү болуп, ушундай жакшы адамдар көбөйө берсин. Негизи кыргыз жеринде ушул ичи жүрөгү таза адамдар көп болсо, мүмкүн ушундай нерселер азыраак болот беле деген да ойдо болобуз. Мындан ары ушул ишиңиз өркүндөй берсин. Биз болсо колубуздан келген чыгармачыл адамдар, ошол жүрөгү таза адамдар дайыма силерге колдоо көрсөтүп, биз жардамыбызды аябайбыз. Ар дайым силер менен биз ушул канча бата алсаңар ошончо батаңар кабыл болуп турсун. Мындан аркыда ишиңер ийгиликтүү болуп, мына бүгүн бул эң жакшы нерсе. Ушул жерден келип багып тамак ичип, батасын берип кеткен нерсе, бул абдан жакшы нерсе жасап атсыңар. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Калган үйлөрдөн бул карындашыбыз, баа кичекей биздин кыздарыбыз. Ошо өткөндө тойуна сиздер бирге болуп жатат. Ал бүгүнкү күндө өз үйүндө жашап атат, Кудайга шүгүр. Аябай сагынып. Анан бизди сагынып кетет, анан кучакташып көрүшөбүз. Аябай сагынып кетпейт бул жайда. Көптүк киши гүл болот дегенде мен сени өлүм кылып коеюн онучу. Жок. Көрүндү. Жок. Жок. Көрүндү. Сиздер келип кеткенсиздер. Жөн турсак отурсаң. Мен сага айтайын. Могуруки Саякбай Каралаев. Мен акча берген жокмун сага. Саякбай Каралаев. Арбагы разы болсун. Анан бул жерде кайсы санды көрүп турасың? Аягы 0бу? Сен ырысың чексиз болсун. Элдин ырыскысы чексиз болсун. Элден келгендерди сен элге жеткиргениң үчүн дагы Алла Таалам сага чексиз өмүр жаш, ден соолук, бак таалай, ырыс кешик
кубаныч болуп турсун, башың кемесин башыңа баш кошуп, ар дайым эл ордосунда чыгаан жигиттерден болуп, жаман кишинин көзү жаман кишинин сөзү тийбесин. Ар дайым мактоонун үстүндө гана жүрө турган бала болгон. Мына чексиз сан, чексиз ырзык бар берсин. Ал жакка эмес. А эми Кутмурза сүйлөп койчу. Биз ортодо көпүрө болуп келебиз да, Гүлпеже. Көпүрө болуп келебиз да. Ушундай келген нерседе көпүрө болгондуктан ушундай иштер жүрүп келатпайбы? Анан сиздин бергениңизди мына Кудай буйрса мына апабыз отурат. Апабыз үйдөн чай ичип койсун булган. Жок, отур. Мунуки ак өргөңө бердим, апаңа башка мен берейин. Жок. Кой, кол мен берген. Жок, биз эми сиз бергениңизде эле көпүрө. Мен берген ырыскыны башка бирөөгө бербей. Рахмат эже. Болбоңуз, мен сизге өзүм берем. Ушу улуу манасыдай сүйлөш да кыйын экен. Байдылан жакшыр бар. Жакшы менен жүргөн күнүң алмайрам, жамандарга кор болбосун кайран жан. Эссиз менен эр шаркак жүргөнчө, эстүүлөрдүн жанында бас чай кайнам деген. Эми ушундай жакшы адамдар менен жакшы жерде таанышып, жакшы сөздөр сүйлөшүп отургандын өзү жакшы нерсе. Бул уш жердин ачылып атканы да эртеден бери жакшы эле сөз болуп атат болуш керек. Ушунун баары мындай Кудайдын ыраазычылыгы үчүн эң биринчи кезекте Кудайдын ыраазычылыгы үчүн экен баарыбыз билебиз. Андан кийин мына ушундай апаларыбыз, эжелерибиздин муктаждыгы үчүн. Ошондой муктаждыктар жанагындай убагында чечилип, убагында жанагыдай бир көңүл бурууга дуушар болуп, ошондой бир көңүл бурулуп турса, бул эле адамдар эмес, жалпы мисалы моякта отурган биз кандай сүйүнүп атабыз. Ушул кишилерге жана видеодон көрбөдүкпү келечектеги апаны. Эми аны көп киши байкабайт. Жанда жашап атып деле байкабашы мүмкүн да. Байкаса деле этибар албайт да. Жанында деле эгер кошуна колоңдорунан деле бир 10 000 сомдон чогулса деле салып берип койчу үйдө ал жердечи, мисалы колунда барлар болсо. Бирок аны булар ушундай жашайт, биз мындай жашайбыз. Эми ошондой да дегендей эле кабыл алгандар бар да. А бирок сиз ошол көрүп эч кимдин эч нерсеси эмес, тууган эмес, ошого барып жардам кылып аткан бул Кудайдын бир кандай десем бир нуру түшкөн, Кудайдын бир ырайымы болуп аткан адам экенсиз. Мен аябай ыраазы болуп отурам. Канткенде ошо элдин баарын ушундай түшүнүк келсе, канткенде ушундай адамдарга бир жардам кыла алабыз. Мен колуман эмне келет, эмне жардам бере алам дегендер көбөйсө, демек мындай муктаж адамдар тез эле мындай жакшы күндөргө туш келип, тез эле мындай азайып барып жок болот да. Бүт эле жакшы турмушка келет болуш керек дейм да. Анан ойлонуп отуруп, мына сиз деле миллионер болгонуңуздан же миллиардер болуп акчаны каяка чачаарын билбегендиктен болгон жок бул. Ошо жүрөккө Кудай ошону салып атат. Кудай ошо жүрөккө ошону кайрымдуулук кыл, ошондой бир иштерди аткар деген бир миссияны, же болбосо милдетти башкага эмес сиздин мойнуңузга жүктөп атканы, бул сизди өтө чоң жоопкерчиликке мындай бир багыттайт да. Анан ошо иштериңиз дайыма алдыга эле жылып турсун. Мындай бир ушундай муктаждарга жардам берип аткандан кийин Кудай өзү мындай жетектеп, Кудай өзү бир багыттайт болуш керек. Мен элем ушу Азаматтын ашканасы кут болсун. Канча эл бүткүзө ошончо бүткүзсүн. Алматыдан болобу, Астанадан болобу келип, Бишкекте канчалаган чайканалар бар, ошол жактарга барып тамактанабыз. Ошондой бир уюшуп, ошондойду ушул жерге келип жесеңиздер, жанагы бизде ошол лозунгда менин өзүмдүн неме менен бар, жанагы өзүңүз кандай эле өзүңүз жеп тамактан өзгөгө жардам бериңиз дегендей да. Андан ошолорду чакырып кетем, ушул жерге келип тамактанып, ошолордун жеген, сиздер жеген тамактан эле уже ушундай муктаж адамдарга жардам берип атканыңыздарды ушу Азамат ошондой жол ачып койду, Кудай буйрса. Баардык кыргыз мекендештерди ушул жерге келип тамактанып, өзгөгө жардам беришин суранып кетем. Анан ошол эжем нөлүү менен деп туруп неме кылып ырымдап койбоду, биздер ошол Казакстандан келген ырымдап коелу. Жок, сиздики 2 нөлүү менен болсо биз 3 нөлүү менен кылып берели. Байсалдуу болсун, ашкана. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Казакстандан Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ушул жерде отурган конокторубуз. Азамат байкебизге чоң рахматыбызды айтабыз. Алла ыраазы болсун.
Ошо баарыбыз ошо мага эле эмес баардык адамдарга ошо үй салып, баардык условиясы менен ушуга чейин уже тиги азыр биз кыйналбай, кысталбай, мурунку кыйналган жашообуздун баары унутулуп, азыркы жашообуз жаңы жашоо менен мурдагыдай постоянно үйдө эмесмин, иштемин, өзүбүздүн үйүбүздөбүз, Кудай шүгүр мурункудай квартирада эмеспиз. Ошо Азамат байкебизге чоң рахматыбызды айтабыз. Иштеген иштери ар дайым алдыда жылсын. Жана ошо ачылган кафеси кут болсун. Мындан да жакшы эме ушул жерде тойлор болсун, ушул жерде дасторкондор ар дайым жакшылыкка жайылсын. Ошо баарыңар келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Биз дагы Азамат байке айткан эмес, билбей эле келдик. Бирок колду кур келбей ошо Азамат байкеге 500 сомду тапшырып коеюн дедим. Ана Азамат байке жардам берип атат. Биздин команда күчтүү болуп атабыз буюрса Кудай буйрса. Мурункудай кыйналып кысталгандар артта калып буюрса азыр жакшы. Кудай буйрса. Кут болсун кафеңер. Ушул жерден келип, ушул жерден ар дайым ошо дасторкондор жакшылыкка жайылсын, тынччылык болсун, токчулук болсун. Ошо баардык биякта айтылган каалоо тилектердин баары кабыл болсун. Бүгүн ушундай бир жакшы күн болуп атат. Ушундай бир кубанычтуу күн болуп, ушундай бир жакшы адамдар менен жолугуп атабыз. Анан Азамат менен уже Азаматтын жасаган иштерин уже экинчи жолу мен өз көзүм менен көрүп, ушундай менин да ушундай бир балам болсо деп ушундай сыймактанып, ушундай бир жакшы ойлор менен жүрүп атам. Бул карындашыбыз бир үйдө энеке эле да. Ал энекебиз инсульт менен бүгүнкү күндө өтө оор акыбалда жатат. Бул карындашыбыз биздин бекер дүкөнчүбүздү ачып койгон элек. Ошо жерге кийимге чалыш үчүн келип, ошол жерден жолугушуп калдык. Анан бүгүнкү күндө бизде кайрылуу өтө көп. Бирок бардыгына жардам бергибиз келип атат. Бардыгына сүйүнткүбүз келип атат. Бирок биздин чамабыз жетпей атат. Ошол себептен ошонун катарында ушул кичинекей карындашым 16 жашта. Бирок бизге кайрылуу ушундай келди. Азамат байке үйдө апам тура албайт төшөктө. Өтө оор акыбалда. Ордунан кыймылдай албайт. Анан ошол үй бүлөнү бир эле эне менен кыз жашайт квартирада. Анан ошол үй бүлөнү камсыздап, дары-дармегине тызылдап чуркап, кызмат кылып, көчөдө баклажка терип, өткүзүп, ошолдон чогултуп акча топтоп, энени багып аткан ушул карындашыбыз. Анан бүгүнкү күндө колубуздан келишинче энекени леченияга алып барып, ошол лечения кылдыртып, үйүндө продуктовый маселелер менен растап колубуздан келген бар аракетти жумушап атабыз. Бирок азыр да бул жерден муну байке сиздин бергениңиз, мына Айжамалдын, мына сиздердин эмеңиздерди мына ушул растап, жок, дары-дармекке жумушайсың. Жок. Алтыным десе, дарыга жумушап кой. Мейли, дарыга жумушап кой, Кудай буйрса. Алла ыраазылык үчүн. Жүрөктө тынчтык буйрса, баардыгы ынтымак, бизге бир эле нерсе керек. Ынтымак, биримдик керек, Кудай буйрса. Баары жакшы болот, макулбу? Жылдыз менен Майрам экөө эгиз кыздар. Азыркы учурда фонддун Майрам менен Жылдыз экөө ошол фонддо волонтер болуп иштешет. Ал эми бул жактагылар болсо биздин ушул жерде аз айлык акча баягы айлыкты алса дагы ушул кайрымдуулук кылсак деп жан үрүп иштеген кыздарыбыз бар. Туура болсо жок экен. Ошол биздин жалпы бул Мына бүгүн Кудайга чек шүгүрлөр болсун. Ар бир аткан таңды жана кечки баткан күндү көрүп тургандыгыбыз бул өтө чексиз мактоолор болсун Кудайга. Анан кымбат убактыңыздарды бөлүп, адамда эң кымбат нерсе бул өмүрү, анан убактысы. Анан ушул кымбат убактыңыздарды бөлүп, ушул жерде биз сыймыктанган байкелерибиз, эжелерибиз сиздер келдиңиздер. Биз айланабызда сиздерге окшогон мекендешибиз, бир тууганыбыз бар. Биз күчтүүбүз. Биз Кудай буйрса колубуздан көп нерсе келет. Анткени айланабызда сизге окшогон бир туугандарыбыз, мекендештерибиз бар. Кудай буйрса алдыда көптөгөн жакшы максаттарыбыз бар. Аллах Таала биздин максаттарыбызды орундаткан болсун. Биз инсандар үмүт кылуучубуз. Үмүттү жандырып, үмүткө жеткизүүчү үстүбүздө улуг зат Кудай турат. Анан ар бир кылган ишибиз Аллахтын жардамында болсун. Буйруса бул өтө чоң максаттуу иштер сөзсүз түрдө
алгалай арыш таштайт Кудай буйруса. Анткени себеби бул эң биринчиден Кудайга жагымдуу иш. Анан ушундай ишке көп жакшылык ишке мынакей өзүңүздөр көрүп отурган мына азыр биздин кубаныч ээлери өз үйүндө жашап аткан мурда ыйлаган энелерибиз бүгүн кубанычтын көз жашы, үйүндө тойлор өтүп, бул нерсеге биздин эле колубуздан эмес, жалгыз эле менин эле эмес, жалгыз эле бир фондтун эле эмес, биздин кылган ишибизге кайрымдуу мекендештин кол сунуусу. Ушундай ынтымагыбыз, биримдигибиз бекемделип турса, биздин Кыргызстанда жердин алдына дагы, үстүнө дагы Аллах Таала ырыскысын кенен чачып койгон. Бирок бизге бир нерсе керек, бизге ынтымак керек, биримдик, ишеним керек. Ошон үчүн Кудай буйруса, биз алдыда дагы жакшы үмүт тилектерге биргеликте жетебиз буйруса, көп жакшылык иштерге. Сиздерге терең ыраазычылык, ушинтип келип ой бөлүшүп, ушундай алтындай убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө чоң ыраазычылык билдиребиз фонддун атынан. Ақтастыркомда бейиштин тамагын осуйуп, мондай жакшынакай тамактарын ичип, бул дүйнөдөн өтүп кеткен ата бабаларыбызга да арбакка да Куран окуп, ушундай неме кылып жол ачып отурабыз. Ушул сенин ушул агыргөң, ошол сен жардам бере турган адамдарга ай сайын келип тамак алып берип, тамак курсактарын тойгузуп, же баняга киргизип турасың. Жараткан Алла Таалам миң мертебе Алла разы болсун. Биз да разыбыз. Мына бүгүнкү күндө туз буйруп, насип буйруп, сен биздин башыбызды чогултуп отурасың. Канча киши бир сериядан жакшынакай сөздөрүн айтты. Алкыштын гана үстүндө болуп жүргөн, алкыш гана алып жүргөн, кандай жанагы биз көргөн ушунчалык жетишпеген 80 жаштагы апаларга канчалык бооруң ооруп, ушу үй куруп берип, мына үйүн уратып салдым, үй куруп берем дейсиң. Ал 80 жаштагы апа ушу сен алып барган эле жанагы майга, чайга, же болбосо шекерге, унга ошого эле ыраазы болуп калыптыр. Ал эми эртеңки күндө ушу салып берген жакшынакай ак сарайыңа андан бештер ушул тиги дүйнөнүн бейишине баргандай эле болуп калат окшойт. Кудай буйруса ушундай ал кишинин жашындай жаш берсин, бирок таяк таянбагандай эр азамат болуп, белиң бек чейбей, элдердин эр азамат жигиттеринен болуп жүрө бер эми. Ушул жерде отургандарга да мен силерге жакшынакай неме айтып, алдыңарда майрамыңар менен келе жаткан Ноорус майрамы да Кыргыздын ушундай даңктаган жакшы майрам болот. Ошол ал жакта дагы биз эгерде жетим, ошондо дагы жетим жесирлер бир үй бүлөдө жанагы курсагы тойбой, балдары көп болуп, таң атканча балдары муктаса экен деп казанга ташты салып аралашып отурса, сүмөлөк болуп калыптыр. Мына ушундай майрам болуп, ушундай ал дагы ушул чукулга келип, сен ушул бизге тамак берип атканыңа ыраазыбыз. Сен ушул майрамыңар кут болсун. Ар жерде, кай жерде болбосун, бир тууган болуп жүрөлү баарыбыз. Бир жерден башыбызды бириктирип жүрөлүк, ырыскылаш болуп жүрөлүк. Кудай буйруса ушу азаматтын аркасынан күрүштүн аркасынан күрмөк суу дегендей биз дагы ошол жок дегенде ак сөзүбүздү айтсак дагы Алла Таалам разы болот. Ошо өтүп кеткен арбактар да разы болот. Миң биз разыбыз. Мына мисалы үчүн биздин жүзүбүздү көрсөтүп, бизге ушундай сулуулугубузду элге даңазалап телевизорго чыгара турган биякта биздин телеоператор эртеден бери бир сүндөрдү анонс элек. Сага узун өмүр, ден соолук, бак, чыгармачылык, анан кийин ушундай аттың алайга кеткен кино режиссер, ушундай чыгарды кинолорду тапа турган эр азамат жигит болуп.